16 жашында сахна астанасын аттап, ушул убакка чейин өзү салган чейир жол менен эл астында талантын тартуулап келе жаткан белгилүү ырчы Малик Аликеев учурда буту баспай ооруканада жаткан учуру. Бишкек шаарында жайгашкан номер 4-ооруканасынын травматология жана ортопедия бөлүмүндө жаткан ырчы Малик Аликеев менен маек куруп, акыркы жаралган өмүр жөнүндө ой толгоо деген чыгармасын аткарып берди. Мен өзү чыгармачылыкка 16 жашымда баштадым. Анан эми ошол убактагы, мисалы 80 жылдын тактап айтсам 86, 88, 89, 90 жылдаркы бул бир башкача чыгармачылык этап болсо керек да. Мен ошол убактагы, ошол аралыктагы чыгармачылыктын жолун таптым деп айта алам да. Андан кийинкилери албетте мага эле эмес, жалпы кыргыз мамлекетинде, кыргыз элинде эле огуш күйүш болуп кетти. Перестройка дейбизби, ошондой болуп кетти. Ошол убактагы бул тапканым эми андан кийинки ошол эми албетте ошол убакта 16 жашта 86-дан баштап баягы чыгармачылыкка чыйыр салынды. Ошол чыйыр менен келе жатам. Не бир эстеген, эстебес турсун эле устатым аркылуу мына Ашекең Тууганбай агабыз, Замирбек агабыз, убагында Асанкул Шаршенов, Бурулчага Кийшева деген салкар адамдар бар эле. Ошолор менен аралашып, Жапар Чабалдаев аралашып баталарын алып, ошолордон бир сөз болсо дагы, бир күй болсо дагы алып калдым. Бул дагы чоң олжо, бул дагы албетте дагы көп нерсени алып кала албай калдык. Баягы тирүү эле жүрчүдөй болот экен, бирок өтүп кетти. Көп элге берчү, элге тартуулай турган нерсенин баары өстөрүн ичи менен кетип калды. Дагы ошол бир чоң тапкан деп айта алам да. Эми жоготкондо эл катары эле эми айтып атпайм, ошо 90 жылдарда көп эле жоготуу болду да. Адабиятта, маданиятта бир топ жоготуу болду десем да жаңылбай айтпашым керек. Себеби ошол убакта биздин чоң залдарыбыз, маданий борборлорубуз ушундай жаман абалда болуп кетти. Ошол убакта гана жоготуу болбосо, андай эч нерсе деле жоголгон жок. Жоготуу болгон жок. Болгон азыркы убакта, азыркы учурда ошо бир жарым жылдан бери кичине ден соолукту баягы эми жакшы тилек менен олтурам. Жоготуу деп деле эсептейм, бирок албетте ден соолук эң биринчи байлык экен. Аны убагында сүйлөйт экенбиз, тойго барсак тойдо тос сүйлөйт экенбиз. Давай ден соолук баасын алып жиберели дейт экенбиз. Көчө ден соолукту баягы ооз суучу менен сүйлөнгөндөй да. Көчө ден соолуктун кадырын качан мына ушундай абалда болуп калганда адам ошондо түшүнөт экен. Ошондо ошол адам башынан өткөргөндөн кийин анан кийинки адам ооруган адамды жакшы түшүнөт болуш керек деп ойлойм да. Баштан. Ансаганда жоготуу болбосун. Кудай сактасын. Жоготуу болбосун. Буйрса баары жакшы. Анан арнап берейин, бул жаңы өмүр жөнүндө ой толгоо дегендер. Анан эми ошол өмүр жөнүндө ой толгой турган убакта келди. Ал ой толгош керек экен, эми ырдап берейин аракет кылып. Өткөн күндү карап көрсөң азгана, жылдары жылып жыл кошулду жашыма. Улам кемип улам барат бөксөрүп, өмүр аттуу өтө кымбат казыны. Өмүр аттуу өтө кымбат казыны. Өткөн күнгө күйбө болду көзүбүз, ал күндөрдү дилден болбойт өчүрүш.
ашып тасса бұл өмірді қуаныш, ағудан аш жүре тура өкініш, ағудан аш жүре текен өкініш. Бұл тұрмыштан тура сабақ алдықпы, тура тоңып жансақ тура жандықпы. Көңіліміз көп нәрсеге ренжіп, біз тұрмышқа жөн жай қарап қалдықпы. Biz жашоого жөн жай карап калдык. Билек түрүп бар кезинде күчүбүз, биздин милдет бала чакаң өстүрүш. Жакшы жашап ушул жалган дүйнөдөн, жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз, жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз. Жакшы жашап ушул жалган дүйнөдөн, жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз, жарык бойдон өтсүң экен жүзүбүз.